сортировочная база. Артында тұрған бұл базар қорғанда. Так, Саипов Айбек, базар қорғанша. Делегат Саипов Айбек Сатыбекович. Менің программам 4 бағыттан тұрады. Бұл біріншісі район шағырның өнігісі, екіншісі Қырғызстанның тамағаш қауіпсіздігі, үшіншісі Қырғызстанның сыртқы қарызынан құтылу, төртіншісі жана Бишкекте болып отқан смокқа жаңы технологияны ұсыныш. Туғандар өткенде құрылтайда айтылбай қалған антисмок жана санитарный полигон жөнүндө бир сыйра презентация кылам. Жалал Абад областында өкүлчүлүгүнө келдим, экология жаратылыштар башкармалыгына. Ben stratejimiz bu. Başlığımızdan kırmızı. Adı canım Aybek Sayın. Azamotbol kampaniyasından bu. Pazar kurulundan bulan bizim blogerliklerden. Bizden onda bir sunuş oldu. Hazır Kırgızistan'da yazıklar, fotoğraflar sunuşlarda ekledik. Bu şu kampanyanın sunuşu. Bu poligon. Полигондорду азыр бизде бир түшүнүк бар да, ортосунда сортировочный жана анан калган захоронение. Мунун айырмасы сортировочный болуп дагы экинчиси чекесинде мына ямаларга ошол чириндилер. Мисалга полигондун чекесинде тоо болуп үйүлүп калган мусорлор бар да, таштандылар. Ошолордун чириндилерин бул жерде сортировка болуп, чириндилерин могу ямаларга ташталат. Мындай ямалар бул тегерегиндеги эмес, катар-катар bütün mümkün 2-3-5 hektar 10 hektarlık yamalar gidiyoruz da. Mesela o yerde bir sloy taşlandı, çilindi taşalsa, anın üstünde mineralli tuz seyip bırak, pastayanla sloy menen 1 metre bolup, onun terengdeki 10 metre. Oşul toplumda üstüne söyleyicilen taştalıp, anan toprak taşır, onda üstüne baktı gider. Aynı doğru, badırağın geçse olur. Poligonga kelgende kийин эч кандай жит болбойт да. Полигонго барып жүргүлө помидор бадырак жеп берели депчи. Мунун максаты негизги бир 2-3 жылдан кийин полигонго местный бюджеттен акча бөлүнбөш керек да. Анан тегеректеги үйүлүп калган тоолорду жок кылуу жана түтөп азыр бүгүн смокко да тиешелген тема. Az полигондорду көрүп атабыз, түтөп күйүп атат, жанагы мангал, шашлыктан калган көмүрлөр. Ошолорду бара-бара үйүлгөн тоолорду ушул ямаларга таштап, акырында полигонду жок кылышыбыз керек да. Ортосунда бул сортировочный өзүнүн ишин аткара берет бул жерде. Бул частном порядке адамдар иштеп, булардан сатып алса, пластикти, темирди, башканы. Азыр базар коргондо ушуну жасап атабыз. Губернатор буга 10 миллион грант берип берем деп атат. Азыр биринчи долбоор ушул жерде башталды. Анан муну башка райондорго да кылсак болот. Бешикпанын негизинде жасап атабыз. Ошол бул биринчи сунуш. Бизде Кыргызстанда потребность жер семиштерге 300 000 тоннадай да. Эгерде мына таштандыларды бүтүн ошол биогумус багыттан бурсак, бир жагынан полигондордо жок болот, айыл чарба маселеси да чечилет да. Экинчиси бул смогго каршы бул технология. Жана пакеттердин мордун үстүнө коюп Буну ТЭЦке бул эксперименталдык атайын лимпоздор бар. Бул закон Вандервальс иштейт бул жерде. Мунун ичинде зымдарды көрдүк майда. Аз мол жерге дым берилди. Муну котельдин ТЭЦтин трубасына койсо болот, үйлөргө койсо болот, машиналарга койсо болот, соц объектилерге койсо болот, мектептерге, бала бакчаларга ошондой ток постоянно берилип турат. Дым үстүнө чыкпайт да, ылдый азыр түшүп калат. Аз мына күйүүсүн барса, аз включатель иштейт. Ана күйдү. Муну цех ачыш керек же завод ачыш керек, по выпуску. Бизде канча түтүн болсо ошолорго мүмкүн мыйзамдуу түрдө арзан кыргыз элине сунуштасак болот да, морлоруна түтүн чыкпай калат. Мына күнгүндө саргайып калган, мына көрүнөт. Ошентип жерге чыгып калат. ТЭЦке коюп туруп, ошонун боковойуна мүмкүн дагы бир кошумча приспособление жасаш керек, муну дагы издеп көрүш керек да. Экологияга тиешелүү. Азыр проект көрөсүз го. Бул дагы экологияга тиешелүү проект. Бул долбоор табиятта жок таза сууну, абаны пайда кылат.
Эгер бул долбоор ишке ашса, анда келечекте суга болгон согуш токтойт. Проект тоннельной электростанции Дүйнө жүзү таза суу менен камсыз болот. Аэродинамической силы восходящих воздушных потоков за счет разницы температуры воздуха и давления у подножья горного массива и его вершины. Примерная разница температуры составляет 30 градусов, давление 130 мм ртутного столба. Расчетная высота шахты воздуховода составляет 1 километр при диаметре 16 метров. В шахте устанавливаются турбогенераторы, которые трансформируют силу воздушного потока в электроэнергию. Вредные примеси, находящиеся в воздушных массах, отфильтровываются специальными воздушными фильтрами, тем самым очищая атмосферу региона. Влажный и теплый воздух долины, поднимаясь по воздуховоду, проходит точку росы и конденсируется на специальном устройстве. После чего в отдельной шахтной выработке небольшого диаметра неспадающий поток образовавшейся воды вращает дополнительные турбогенераторы. У подножья горы располагается так называемая оранжерея, закрытая стеклянным перекрытием, под которым создается микроклимат, идеальный для проживания. В оранжерее возможно строительство курорта или оздоровительного санатория. Напротив входа в воздуховод над первым уровнем стеклянного перекрытия располагаются резервуары с жидкостью, так называемые теплоконденсоры. Вход в воздуховод и теплоконденсоры закрыты вторым уровнем стеклянного перекрытия, имеющим небольшой наклон, под который свободно поступают воздушные массы из долины. На прилегающем пространстве располагаются многочисленные сферические рефлекторы, которые фокусируют отраженный солнечный свет на теплоконденсорах, тем самым нагревая их. Воздушные массы из долины, проходя через теплоконденсоры, нагреваются и за счет конвективных сил устремляются в воздуховод. Ориентировочно скорость воздушного потока достигает 70 метров в секунду. Отконденсированная влага образует чистый водный поток, который, проходя через дополнительные турбогенераторы, выходит в оранжерею в виде небольшой речки. Путем электролиза отконденсированной влаги возможна выработка атомарного кислорода в объеме, эквивалентном большому лесному массиву. Тем самым восстанавливается экологическое равновесие в атмосфере. Оставшийся после электролиза водород является идеальным экологически чистым топливом. Диаметр 16 метр, 1 километр. Скорость 90 мегаватт, мында истесоды. Бұл эми ошол 2001 жылкы суммада илгерки проект бизде атайын нимбоздар бар Кыргызстанда көп. Ошолорду эми колдой турган мезгил келгенде. Бул эми ылдыйдан сайдан агып сууну тоого чыгарып гидротаран деп коет. Бул жерде дамба болуп атат, анан дамбадан суу чогулуп келип, анан ал жерге лопайс курат да, анан суу үстүнө 150 метрден анан жогору 250 метрликте чыккан азыр. Долбоордун ээси Олег Зайцев деген киши, дагы бир кыргыз киши бар. Бул Бишкекте заводдо жасалган. Муну жана айыл чапалар колдонсок болот да. Жерге көчөкпөй экен да. Жанагы тоолордун ортосунда водоемдер бар го, аларга да жеткизген. Муну токтогул кезде да болгон сол. Эстерге. Сууну кайтарып жогору. Ылдыйга чогулган сууну кайра жогору чыгарып, бир эле сууну кайра айландырып, токту алса болот да. Эми эстерге болгон сол. Айыл чарба болгон сол. А берки танып деген проект бул таза абаны чыгарат, анан жаратылышта жок сууну чыгарат, абадан алып да. Ылдый жактан ал жерге дамба кирип, ал жерде резина бар. Резина алып койсуз косот, под давлением үстүнө тиеп берет да. Электричествосы жок иште. Жок, эчтеке жок бул жерде. Под давлением. Муну айыл чарба багытында болгон сол. Үйлөрдө болгон сол. Көп багытта болгон сол. Расходу болгон труба, анан мындай бир цехте жасатса болот. Көп деле. Masalan, ошол убакта $200 өткөндө эки проект көргөзүлдү. Ледник бар, искусственный ледник. Аны толук жасалды. Буга болгон трубалар келет.
же випки шланга. Üstünde hava soğuk da, но su распыляться етеді да, анан мөңгүгө айланат. Бул жана суунун запасын толтурууга шарты бар жерлерге көбөйтөт. Жана көп кургакты жерге кылса болот, мисалга кышында, мисалга сууну асманга распылять этсең, ал музга айланат. Жана көчөттөрдү дагы бизде эрте гүлдөп калып атпайбы? Өрүктөрдүн алмалардын түбүнө дагы ошондой сууну распылять этип, муз кылып, кечирээк гүлдөтсө болот да. Тамыры муз эме ысылса, үстү гүлдөт. Bizde to aябай көп эмеспи? Кардын санын, мөңгүнүн санын көбөйтсөк болот да. Биогаз боюнча бар, литрек бар, бул литректин мындай. Бул кайсыл жактан аба келсе да айырмасы жок. Жеңил. Оцинкованный тенекеден жасалат. Оңунан солунан келсе да. Болгону генератор керек, курдун түбүнө. Лопасть канчалык чоң болса, машинасы ушунчалык жакшы болот. Бул жатырган машина. Бул эми келечекте Кыргызстан болот. Ошол убакта водороддун двигатели менен кызыкканбыз да, 2005-жылдары. Ошол машинаны чыгабыз да. Onu böyle kısmaklanırsa. Onun var şu eski yollar koldan bir şey sanırım. Xitoy burmistri taksini chiqarib qo'yishlar. Biraz. Biraz bu canavar. Maldan, koydan, kırılan, adamdan. Bunatı bugün жиынга чакырылганда Анан эме министрликке да бир сунуш химия трассалар боюнча да жана самолеттин артында узун из калып атпайбы? Обычно инверсионный изилет 2 мүнөттө жоголот да. А химия трасса бул булутка айланып туруп изилдешти мировой эмелерде алюминий, барий, ор металлдарды жана айыл чарба продукцияларын өндүрөт, сууларды өндүрөт, адамдын ден соолугуна зыян алып келет да. Ошолорду бир карап коюш керек да. Химия трасса боюнча. Siz aytып атып, коомдук началында сиздин алып siz идеяларыңыз Ден соолугуна безопасность. Барганда бир сөз түрдө далашты менен байланышабыз. Муну атайын, мен слушап атам, министерствого бир научный отдел ачып проект жасаган. Ошого инвестиция тартып, ушуларга мен ушул маселени дагы кечээ ошо 20-21 тонна жарат келдипчи. Ошондо эле биз бир суткасын эсептеп балдарга айттык, эсептеп беришти. 2 тонна булган немелер чыгат да, чыгылат да. Мен азыр шаардын 3-4 жеринен түшүп келатып көрдүм. Кадимкидей кара түтүн уруп атат да, чындыгында. Ушуларды дагы кичине мындай мыйзамдаштырып, жанагындай ТГУлардын койдурганга көмөк бериши бул деле көп маселени чечет да. Андан сырткары облус боюнча 54 мончо бар экен. Силердин территорияда именно чоң 7 ири мончо бар экен да. Ошолорду дагы ишкерлик субъекттер дагы жалбай калса, ошолорго силер жергиликтүү бийлик катары өзүңөрдүн таасириңер менен ошолорду кичине иреттесеңер, бул деле чоң салым болот чынындачы. Бишкекте биз 22 котельныйдын газга өткөрүп эле 3600 тонна көмүрдү чектедик, автоматически жагылбай калды. Ошо көбүрөөк жок деген ал жердечи. Анан ушул боюнча да силерден сураныштай көмөктөшүп биргеликте ушул жакта маселелерди 7 мончо экен, ушу 21 котельныйды деле иреттесеңер, бул деле ушу күз-кыш мезгилинде аябай неме берет да, өзүнүн действенный таасиричи. Сөзсүз албетте бул боюнча да иш алып барабыз. мынакей Айбек сөз айткандай көз бир жерденбиз, айылдарыбыз тоже биздин экологияга жакшы жардам берем деген үмүттөр менен келип отурат. Бул проектлерди кечээ күнү неме кылганбыз, бул баягы элге жергиликтүү бийликке беришибиз керек экен, анан аташеге отурттук демекчи. Ушул булар стоимостун карап, өздөрүнүн бюджетине карап, ушул иштерди ушу котельнийлер болсо, чындыгында бул намного азаймакта. Негизи биздин автотранспорт деп айтканда, баягы жайында деле ошо автотранспорт жүрөт да. Анан кышында эле смог пайда болуп калып, анан жайында жок болуп калганда бул автотранспорт один из элементов, но негизинен жана биз баягы сапатсыз көмүр жаккандан, анан кийин жанагы частный сектордо көмүр жаккандан ушундай
пайда болуп атат да, ушул нерседе биз аябай аксакалыбыз айтты го, системный подход кылыш керек. Баардык ошол эле транспорт, ошол эле категориялер, ошол эле частный сектор бүт баардыгын акыбат кылып, көзөмөлгө алып, эгер түшүндүрүштөрдүн негизинен жүргүзүп, ошол иштерди алып барышыбыз керек. Бул сунуштарды мындай электронный вариантта Муну атайын сунуш бар да, министерствого бир научный отдел ачып проект жасаган. Ошого инвестиция тартып, ушуларга мен ушул маселени дагы кече ошо кошумчада негизи кайсы министрлик болбосун, министерство энергетикада өзүнүн атайын институттары бар да. Биздин могу экология министрлигине дагы өзүнчө бир институт керек. Ошол институт именно жанагындай последний технология, именно ушундай иш алып бараткан бир отделдик управление же бир институт болсо, чындыгында ошол жерден бир чоң жанагы дүйнөлүк немеден алып, ошону өзүбүзгө ылайыкташтырып, жасап, сунуштап, дасылыкка кылып берилганча, аял сонун проекттер. Бул баягы электронда сиз көрсөтүп аткан проекттер чындыгында жанагы налоговый министерство карап, министр өзү эме кылса, буну жер жеринде задачаларды койсо, ошол ишке ашырган проекттер да. Бул эми мындай айтканда финансыны талап кылган проекттер. Но керек. Биз буну колдойбуз, мисалы. Жанагы ушундай болсо, бизде ушундай технология жашап эле деген эмедебиз. Андан башка дагы толтура проекттер сунуш кылып атабыз. Ошол отходтор боюнча дагы айтпадымбы, проекттер түзүп алып келсеңер, экологиялык экспертизанын заключенияларын чыгарып берип, ошонун негизинде ошонун реализациясына дагы жардам беребиз. Ишке ашырсаңыз, ошол эле губернатордун фондунда биз комиссия өчүрөбүз. Ушундай экологиялык проекттер маселелерин дагы көтөрүп чыганда, олар финансий бериш керек, бул деген келечек үчүн жакшы нерсе, бул күнүлүк нерсе эмес. Ошондуктан давайте ушу чоң иштешели, мына экөөбүз билим көрүшүп, маселелер болсо көбүнө дасылып иштешебиз. Биздин министрликтер ошондой эле, кайта Бишкекте турса деле дасылып дайым эшигибиз ачык дегендей. Анан дагы мынакей бизде сөз кошумчалап коет. Бизде Кыргызстанда потребность жер семиштерге 300 000 тоннадай да. Эгер бир таштандыларды бүтүн ошол биогумус багыттан бурсак, бир жагынан полигондордо жок болот, айыл чарба маселеси да чечилет да. Ошону кошумчалап коет. ГАИден бердиңиз да. Оюңуз болсо, сунушуңуз болсо, бизде Жалал Абад шаарында 23.600 машина каттоодо турат. Шаардын ичиндечи, жана сынок боюнча айтайын. 23.600 машина ошол каттоодо турат. Анын ичинен иностранный номерлерди башка областтардан мына Сузак жакын жерибиз, Сузак күнүнө 80% бизге кирип чыгат. Ошол боюнча жанагы машиналар боюнча, грузовой автомобиль боюнча только азыркы курулуштар жүрүп жатат, ошолорго гана кирет. Атак башка эч кандай жолдор бар, атайын. Ошолор жакын кирип чыгып атат. Анан бизде мисалы үчүн 2017-жылы 12 000 болсо, азыр бизге 2,5 көбөйүп атат да, автоунан көбөйүшү дагы күтүлүүдө. Ошол себептен биз дагы башка жолдорду курууга, шаарды айланып өтүүгө ошондой жолдорду мэрия менен сүйлөшүп атабыз азыр. Буюрса, шаарда ондой нерсе болбойт. Болмок ушундай. Комиссиянын буйругун жаңылантырып, опростун деңгээлде чыгарып коюппайбы? Ошол жерге областтын бир өкүлүн төрага биз деген конкурсты коелу. Анан бардык содействиени сиз өзүңүз бул жактан билишин бекитсеңиз, постоянно ушу жыйынды өткөрүп, зарылчылыкка жараша өткөрүп туралы. Анан тапшырмалар берилип, анан кийинки жыйындарда аткарылышында сурагандай болобу дейт. Анан ошол протоколдордун баардыгын бизге жиберип турсаңыздар, кубаныч. Ошондой кылышып, жаңы приказ чыгаралып бар. Анан бул ишине зам или начальник, жетекчилер катышсын деген ойдо ар бир министрликтен, чечили министрликтерденчи. Анан кийинки отурумга, качан болот, аны өзүңөр байкайсыздар да, анан конкреттүү сунуштардын берсин дейм да, баардык ошо тиешелүү ишка алган болгонусуна тиешелүү министрликтин өкүлдөрү өзүнүн сунуштарын берсин конкреттүү.
ошого жараша план мероприятий түзөлүп барбыз. Анан ошондой акырын кете берди да. Бул бир анан биздин КИСке контролдук инспекциялык кызмат менен ГАИге сунушум бар мен. Көзөмөл күчөтөлүп биргеликте мероприятияларды өткөрүп өтө жанагы одону бузуулар болсо регулярно жана күз кыш мезгилинде мындай күндөрү дагы ошо чогуу биргеликте иш алып баруу жагын карап чыгабыз депчи. Ошо ушунчалык кетейин, ГАИлер менен шаардык ГАИ, сунар ГАИ, андан коргондон кийинге чейин биз 2024-кө башчылар менен план түздүк. Бекиттик, макулдаш. Ошол боюнча Кудай буйрса ушул жылы дагы чогуу рейдтерди жүргүзүп, ошо бизде атайын аппарат бар. Ошол аппарат менен түтүнүн текшерип, мурдон мыйзам бузгандар болсо чарасын көрүп, бузуу кодексиндеги түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Sizge de sözü razıyla biz şu Cazbaşka Canavar'dan gibi seyahat başlayacaklar. Bu istediğimiz için. Az önce Cenab-ı Şahar ve Geribe'gen çoğun unalarda çiftke kalıp koymuşların Allah göre yaratıştı uzaklan sistemazı var bir. Mesela yaratış общий. Şarkılarına teşekkür falan teşekkür olmuyor. Uşun için yol çeklerine üstünlükler Cenab-ı darıkların üstünü sistemazın yol çeklerine büyütüyor. Sonun var şu. Но siz айтып şu başka canımda bir çekiyor. Лишний нерселерге отдельный чара колдонбосо да болбойт. Мен сачылып көргөн болом. Бизде деле ушундай нерсе бар. Эгер ушу ал жактан уруксат жок, мындай балансалап койгон бирок суу коонуп барат. Мындай нерселер барат. Ошол жок кылганга дагы шарт түзүшкө турат. Кыргыз сактарды. Бuyakta neyme, tügü şöyle sektör kanday. Misal Bişkek dahi öylük konuda bu oturası. Acaba çağırma kanday. Oşu ormandan dagor, janağı çağıra koyup, insineratörçü. Sobalar var, jana monçolar berip, toplar bolur gelip, oşonu oturbaş üçün alazmen dagor batayın jerde jok kılıp, oşu kaldıktardıçı. Tüy kalıptar ayı көп çarpmasın bir çıkandaçı. Şöyle de sizlerin sonuçlarda şundan naratçı olduğunu seç. Misal Bişkek'te 4 ayımı 4 maşına vardı. Atayın oşu kaldıktarı taşıp figüsetlerini hiç. Mingden aşıp figüseti varken oşunun 800'ünden uca dagor varken de. Onlar atayın dagormen gelip pastayanlar. Öte köp ayını çarpken de alardan. Oşun var oşu yerde. Gününe 20 tonlağa çeyin mümkünçlüğü varken de. Ошоларды кайра иштеткени завод ачылып атпайбы? Жок. Ошоларды кайра иштеткени кылса элдер өздөрү ташламак да. Жеңил болмок, транспортко дагы, өткөрткө да, бюджетке дагы ташпайт. Kodoktor söz verin anan giyin. Geliniz sunuş bolsa anan bir sekund aytıp koyayım. Benimce санитарный служба уктап калдык ошентип. Совсем эле кыймылдап туруп иш кылганды көрүп атабыз да. Ошо санитарный службаны катуураак ишке салыш керек болду. Bizde karasаңыз шаарыбызда не только шаарда, айылдан бери азыр баклашка, пакет, мусор бардык жерде жатат. Эч ким эмне иштеп атасың, не кылып атасың деп сураган адам жок болуп да. Служба иштебейт. Служба иштесе, мурда бизде Эфчпром деген поселогубуз бар. Ошол жерде бир аял жетет эле да. Биз районду бардыгын өзү жалгыз тазалап койчу. Айтып эле, давай деп штраф салып моментинде. Азыр мен вообще санитарный врачтарды иштегенин көрбөйм. Санитарный служба жок. Мурда санитарный милицияда иштейт барат. Туурабы? Санитарный служба барбы сиздерде? Азыр мэрияда мындай каралган, бизде жок. Эмне үчүн ошол нерселер козголбойт? Мурда санитарный врачтар, санитарный служба менен санитарный милиция специально иштейт болчу.
таптаза болуп турат эле да. Азыр сиз айтып аткан маселе чын, бул маселе бар, бул өтө чоң багаж болуп турат. Biz Javaat'tan Respublika Çavuz var. Anam negisi? Jana sanitarный служба, санстанция районда дегенде мындай бул жергиликтүү мындай айтканда айыл өкмөттүн ар бир айыл өкмөттө тазалык ишканасы түзүлгөн. Ал мындай айтканда машинеси, бетмен көрүнгү, апат төгүүчү жайы, ошол топтоочу жайлары бүт баардыгы берилген. Акча айры акы каралган бизден көргөн. Ошол службалар ошо сиз айткан иштердин баарын аткарыш керек. Ал жанагы мисалы көзөмөл службалар бул айып салат, эскертүү берет, ошо менен чектелет. Бүгүнкү күндө президенттин указы чыкты, жеке менчик мекеме ишканаларга жанагыдай баардык эмне сөгүп атасың, эмне чачып атасың, эмне күйгүзүп атасың деген маселени факты болсо, көзүң менен көрбөсөң, барып баягы текшерүү деген немелер чектелгенде, бул мындай айтканда бүгүнкү күндө саясат жана өз алынча жеке менчик мекеме ишканалар өздөрү ушул көзөмөл жүргүзүш керек, өздөрү ушул баардык иштерди баягы экологиялык талаптарды, анын ичинде башка талаптарды да сактап иш алып барыш керек да. Мисалы өнүккөн мамлекеттерде мамлекеттик службага караганда ошол мекеме ишкананын службасы аскар күчтүү да. Ошол жанагы кызматкерлерине да чара көрүшкөнгө, бошотконго, айып салганга, айлыгын бербегенге ушундай система бар да. Биз дагы бүгүнкү күндө ошого кетип атабыз. Ошол жер жериндеги айыл өкмөттөгү службалар ушул сиз айтып аткан функциянын баарын аткарыш керек. Анан кийин жана өзүңүз айткандай ошол баклашкан таштаган ошол мусорду таштаган адамдарды биз жана ан сезимин өзгөртүшүбүз керек да. Ушул боюнча сунуш. Японияда 4-чы класска чейин адамдын жүрүп турумун жанагы көзөмөлдөгөн, тургандан жатканга чейин улууларга арай эме болгон мамилеси, көчөдөгү жаныбарларга, ушул баклашкаларга болгон эмени бала бакчадан мектептен баштап бүгүнкү системасына киргизиш керек да. Японияда ушундай да. Ботинканы үйгө келип атканда чачып койбой бул жерге коесуң, бул баклашканы бул жака саласың, бул кагаздарды жубайсың деп бүтүн ушунду окутушат да. Мектепте ошондой атайын система киргизсе, жаңы поколение пайда болот да. Ошо автоматтан ошо кичинекейинде ошо тарбияны көргөн болсо ал аксакал болуп байбиче болгондо дагы ошол автомат болуп калат да, уну рефлекс. Жана азыр мына Бишкекке барганда уже отурганда эле ремень тартышат да, алар бизге келсе да тартат. Biz o çok önemli An sezimleri ölçü tasarlaş керек. An sezimleri ölçü tasarlaş. Bilimler sistemasına girgizip başlıyor. Bul getir. Sadikte, mektepte. On yerden biz hem azı çakırıp aktivistlerdi, değil okulların cevdükleri falan sürüşüyoruz. Şöyle okulda sunuşuna ne sonuç kötüleri de takaydı. Men de мындай сунуш болуп атат, ушу сиздер мына бүгүнкү биздин баягы чогулганыбыздын максатын толук түшүнүп кеттиңер да. Ушуга мынакей биздин башкармалыкка можете жанагы электрондук почтага же болбосо кат жүзүндө же болбосо факстан деле салып, же болбосо телефонго деле салып койсоңор, биз ошо силердин баардык отурумундай сунуш кылат элем. Ушул министрлик же болбосо Жалаат управлениясы ушул сунуштарды иш чарасына кошуп иш аткарсын деген демени берсеңиздер, биз ошону биз аларды өзүбүздүн баягы кылып аткан ишибизге кошумча силерден наказ катары алып туруп, ошону иш чарага киргизип, ответственность бекитип, мөөнөтүн коюп, ошол боюнча иш алып барабыз. Анан Айбек мырзанын маселе айткан бул атайын презентациясы боюнча мен ойлойм бул министрликтин деңгээлинде биздин министрликтин өкүлдөрү дагы карап туруп, булар да өзүнүн баягы немелерин берип да, буну ишке ашырышына жардам берет деп ойлойм. Анан чындыгында жерде көп маселе бул чечилбейт, бул болбойт, анан бул аткарылбайт деген немеден кетип, биз акырына четинен колубуздан келишинче мүмкүнчүлүгү ушу болгон мүмкүнчүлүктү аткарышыбыз керек да. Анан мынакей ушу жергиликтүү бийлик же болбосо мекеме ишкананын жетекчилери, ошо кызматкерлер ортосуна ушу өзүмөрдө
ар бир ишканада ушу экологиялык маселелерди киргизип, ошого бюджеттен акча тартып, ошол боюнча иш алып барыш керек болуп атат да. Биз баягы жалгыз аттан чаң чыкпайт болуп, бир райондо бир инспекторубуз иш алып барганда, ал кагаз иши менен башка менен анын болгон бул бир эле багытты айтып атабыз. Мисалы турмуш тиричилик калдыктары, өндүрүштүк калдыктар бул бир багыт болсо, суу өзүнчө бир багыт, аба өзүнчө бир багыт, 6-7 багыт менен флора, фауна жана өсүмдүктөр дүнүйөсү башка менен иштеп атат. Анан да, кстати, жана жашыл мас боюнча сиз айтпадыңызбы? Сиз айтпадыңызбы жанагы көчөттөрдү эгүү боюнча? Чындыгында бул маселе бүгүнкү күндө бизге долбоор документтер келгенде биз ошону талап кылып атабыз. Ошонун озеленениясын кана керек. Эмне үчүн жанагы жол каралган, ирригация каралган, жана жер бетинде жаңы суулардын токтоочу немесе. А эмне үчүн ошонун жана зеленый насаждениясы каралган эмес? Давайте ошого проектти өзгөртүүлөр киргизип, зеленый насажденияны киргизип, анын жанагы өсүшүн камсыздатан арыктарды алып чыгуу жасалат депчи. Но ошол эле учурда бүгүнкү күндө ушул президенттин указы негизинде, ушул тескерелердин негизинде губернатордун тапшырмаган бизде мисалы 340 миң көчөт эгилди да, 2023. Анын өсүшү 2 То есть мурдагы Союз мезгилинде эгилген көчөттө өспөй калган болсо сен ошо кылбайсың деген талап бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен ойлойм, 24-жылы биз эми баягы 22-жылы кабыл алынды. Ошол баягы түшүнүп антилиптикче ушул убакыт болду да. 24-төн 30-жылга чейин муну ушул көчөттүн айынан анча-мынча жанагындай көңүл бурган жетекчилер үчүн кагазсыз өрүлүп, кызматтардан кетип ушуга чейин барды да. Бул боюнча аябай катуу иш жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы ошол иш жүрүп атат. Ушул акчаны жергиликтүү бийликтен, биз тараптан бүт акчаларды берип атабыз да. Анан жанагы элдин өздөрү дагы мындай кичине ушуну түшүнүп, бизге бир жардам берип, көчөттөгү башка иштерди жүргүзүп атпайбы. Биз бүгүнкү күндө мен кызматтык сапар менен Сеулга барып келдим, ал жердин климаты кичине көрүнчү бар экен, дайыма жамгыр жаап экен да. Эми бирок ал жерде же здание турат экен, же токой болот экен да. Биздин мондай боз адырларыбыз жок экен ал жакта. Бизде токой көптөтүлчү. Мен андан кийин мен өзүмдүн көптөгөн сөзүм мындай кайра алдым да, ал жакта ушундай. Анын убагында согуштан кийин өзүңөр билесиңер, президент жанагындай чоң креслосын коюп алып, элдин баарын токой эптирген да. Биз ошо эми андай жол менен эктебесек да, бүгүнкү күндө ошо мыйзам чегинде указчылык, тескемечилик, жол карталар иштелчүлүк, ар бир айыл өкмөткө ар бир немеге канча көчөт эгесин, канча гектар эгесин, кандай көчөт эгесин деп бүт маалымат топтоп, ошону көзөмөлгө алып, областтык, райондук деңгээлде чоң иштарды кылып алып баратабыз. Эми ошол биздин климатыбыз кичине кургакчылык да, бирок ошого ылайыкталган көчөттөрдү биз өстүрүп өндүрүшүбүз керек. Токой кылышыбыз керек. Ошондо биз экология шарттуу зоналар, мисалы Пекинде дайыма ушундай болуп турат да. Асманчы Пекинде. Ал жакшы болуп кетпейди экен. Ал андан жаман болуп кетпесин деп, завод, фабрика, бүт айылда только офистер бар. Бүт ошо Пекин шаарынан чыгарып берди. Эгерде андан жаман болуп кетет болсо, ал жерде эл адам баласы живой существо жашаган мүмкүн эмес болуп калат экен. Ошондуктан ошону болсо да бүгүнкү күндө акыбалын кармап калалы деп, ошонун аракети менен ошондой баягы Пекиндин территориясында, шаардын ичинде бир завод, фабрика иштебейт экен да. Биз бул акыбалга барып калбашыбыз керек. Мен ошондон Кытайда ушундай заведение болсо, бул Кыргызстанга кетип калбайбы ага менен деген суроо берсем, жок, силерге кетпейт, дальше кетет деп атпайбы. Анан ошол акыбалга биз дагы 10 жыл, 50 жыл, 100 жыл дайым ошол акыбалга түшпөшүбүз керек да. Биз ошого бүгүнкү күндө күйүп чыкканыбыз, ушундай дегенди айтып атканыбыз, ушунун баардыгын ошого такалат. Урматтуу катышуучулар, ушул буну бүгүнкү күндө айтып кетип коелу деген биздин максатыбызды жер жеринде ишке ашыргыла деген максат менен чакырып турабыз. Ушуну тура четинде биздин министрликке рахмат, ошо министрибизге рахмат. Биздин баягы активный адистерибизди, ушуну түшүнгөн адистерибизди ушу жерине барып, коомчулукка да ушундай көйгөйдү алып чыгып көрсөткүлө да ошол маселелер боюнча иш алып баргыла деген тапшырма болгон экен.
ошону биз система менен чогуу биз өзүбүз аткарбайбыз. Система менен чогуу бергендиктен ушул иштерди акырындан болсо дагы бир күндө 1 саатта же 1 айда жасап коюштан алыспыз, но ошонун үстүндө иштешибиз керек, ошону оңдошубуз керек, колдон келсе булгабашыбыз керек, бузбашыбыз керек, койгатпашыбыз керек дегенде өсүп калган нерсени сакташыбыз керек. Сиздерден бул баягы келген конокторубуздун дагы самолетту башкасы бар, анан дагы бир маселе бар. Ошоларды сүйлөшөлү дегенбиз. Ошондуктан келгениңиздерге убакыт таап, ушул бизди угуп, анан ушул нерсеге баягы колдогонуңуздарга чоң рахмат айтам. Айрыкча биздин активисттер мынакей эки аксакал Айбек отурат сиздерге дальше иштешкенибизге баягы мындай айтканда көпөрдө бул дагы ошого чогуу иштешебиз. Сиздер боюн бул Жалал атта берди эле турасыздар да келип иштешебиз. Калган маселелер эгерде мындай немеде болбосо биз азыр бүгүнкү күндө бир технология, телефон менен, почта менен, интернет менен иштешебиз. Буюрса жакшы иштерди ишке ашырабыз деген ойдомун. Дагы бир жолу рахмат айтамын. Ушу биздин башкармалардын атынан, министрликтин өкүлдөрүнүн атынан. Надеюсь, сиздерден бир жакшы баягы сунуштарды, ой пикирлерди алабыз. Эгерде бир сурооңор болсо, эмне мындай болот, андай болот десе, түз эле мага чаксаңар, мен ошо ар бир проблема болуп аткан же түшүнбөй аткан маселе болсо, түшүндүргөнгө аракет кылайлы. Эгер билбесек сурап силерге жеткиргенге аракет кылабыз. Потому что азыр мындай болуп калат, көпчүлүк учурдачы кээ бирөө билип билбей сүйлөп коюп атат, укпай сүйлөп коюп атат, көрбөй сүйлөп коюп атат, ал өзүнүн оюн айтып коюп атат. Ал ой деген баягы экен, интернет сайттарына тияка чыгып, мындай туура эмес маалыматтар кетип калып атат да, анын бүгүнкү күндө ошо өкмөт карап атат. Но тем не менее ошондой бир туура эмес маалыматтар, туура эмес неме болгон нерселер кетпеш үчүн биринчи өзүбүз жакшылап түшүнүп алып, анан элдерге түшүндүрсөк, ушу силердин жардамыңар менен ошо жетет да ошо адамдаргачы. Анан чындыгында өзү билбей туруп эле анан кийин жанагы медицинанын ишин айтып атат, же болбосо жергиликтүү ишин айтып атат, ошондой болот. Сиз онда дагы штраф салыңыз деп биякта кистер менен түшүнөбүз болгон үчүнчү. Эми анын деле кереги жок да, баары эле максатыбыз бир, баары эле экологияны сактайлы, баары өкмөттүн ишин кылып атабыз. Ошо сураңыз сиздерден, ушу кийинки отопительный сезондо ушул кылуулар, ойдуңуздар, мыйзам турат, бир эмес 3 мыйзамда турат, мыйзамдаштырыңыздар. Сайрбек Рыспаевич өзү да көмөктөшүм деп атат. Эми жардам бериңиздер бизге делечи, экология баарыбызга эле керек, таза аба, таза суу баарыбызга керек. Өз эле ушу менен дем алып жатабыз да. Буюрса мен ойлойм, кийинки сезондо показательдер жакшы болот. Рахмат да келгениңиздерге. Анан биздин кызматкерлер калсаңыздар, Анан эми министрликке да бир сунуш, химия трассалар боюнча да жана самолеттин артында узун из калып атпайбы? Обычно инвестиционный след 2 мүнөттө жоголот да. А химия трасса бул булутка айланып туруп, изилдешти мировой эмелерде, алюминий, барий, ор металлдарды, ана айыл продукцияларды өтүрөт, сууларды өтүрөт, адамдын ден соолугуна зыян алып келет да. Ошолорду дагы бир карап коюш керек. Химия трасса боюнча. Сиз айтып атып, коомдук началога сиздерден алып турабыз. Сиз идеяларыңыз ден соолугуна безопасность. Органда биз сөз түрдө дала иштери менен байланышабыз. Азыр видео ачып берет биргизет. Номерлеріңіз бар ма? Ешқандай бөлексіз. Келіп берген.